көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Ыйык короз айыңыздар менен урматтуу туугандар. Алыста жүргөн мекендештерибиздин жумайчы боюнча бүгүн биз Ош областына караштуу Ноокат районуна келип отурабыз. Бул жерде алыста жүргөн мекендештер суранып, жолду тартып бер деген максатта суранган болчу. Ошого биз азыр жолду көрсөтөйүн деп турабыз. Урматтуу туугандар, бүгүн бул жагы Кайрагачтын башынан башталып, бул жагы Ноокатка чейин кетет экен буюрса. Урматтуу туугандар, ана эмесе бүгүн сиздер менен бул жердин жолдун инженери, бул жактагы байке менен сиздерди тааныштырып өтөбүз. Келиңиздер. Соктарыңыз жакшыбы, иштеңиз болуп атабы? Бул жак, бул жердин инженери болот экен. Атыңызды айтып берсеңиз? Прорабы, то есть. Фазылов Тынчтык байке. Иштеңиз кандай болуп атат? Жакшы. Сорозуда кыйналбай. Жакшы, өзүңүздөр. Жакшы, шүгүр. Кайсыл компания ошол жөнүндө бир аз маалымат берсеңиздер? Бул азыр өзүңүздөр көрүп жаткандай Ош Баткен Казак автожолун капиталдык ремонттоо иштери жүрүп жатат. Бул 40-чакырымдан 47-чакырымга чейин биздин ишкана тарабынан жүргүзүлүп жатат. Биздин ишкана номер 2 жол курулуу башкармалык ишканасы жүргүзүлүп жатат. Учурда азыр бул жерде канча техника иштеп атат? Азыр 20 техника иштеп жатат. Самосвалдар 10, анан 4 экскаваторубуз бар, 3 водовоз, грейдер, каток, бардыгы биригип жалпысынан 20 техника иштеп жатат. Алла разы болсун. Ошол жолдун канча метр бул жагы жөнүндө бир маалымат бериңиз. Азыр бул жер международный проект боюнча капиталдык ремонт жүрүп жатат. Проезжий участок коет. Асфальт 8 метр төшөлөт. Проект боюнча 9-10 метр төшөлө турган жерлерде бар. Анан тротуар каралган, обочина, лоток. Ошондо бул жерге 2 полоса жол чыгат, 2 полоса жол боюнча. Ошондо болжол менен ушул жол канча убакытка созулушу мүмкүн? Азыр бул иштерибиз этап менен жүргүзүлүп жатат. Азыр биз 2-чи этапка өтүп келсем болот. 1-чи этап кеңейтип, тамырлардан тазалоо, арык ачуу. 2-чи этабыбыз жолдун асфальт катмарын тазалоо иштери азыр жүрүп жатат. Алла разы болсун. Эгерде мекендештерге салам жолдой турган болсоңуз, ошол жакка салам жолдосоңуз болот. Бардыгыңыздарга иштериңиздерге ийгилик, аман-эсен болуңуздар. Эсен аман иштеп, үй-бүлөңүздөргө жарык жүз менен кайтып келиш насип кылсын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун барыңыздар. Алла разы болсун. Дагы бир суроо унутуп калыпмын. Чакырымы ошондо бул жакта Кайрагачтын башынан болгондо Ноокаттын кайсы жерине чыгып калат примерно? Азыр 7 километр каралганда, азыр мен ол жактын точно Кызыл Тейит, Кайрагач дагы бир айыл бар, азыр 7 километр каралганда. Биз ишкана жактан. Алла разы болсун, иштериңизге ийгилик. Урматтуу туугандар, биз силерге аз болсо дагы ушул маалымат менен бөлүшүүгө туура көрүп, ошол маалымат менен бөлүштүк. Мындан ары сиздер буюрса ушул Ноокат жолуңда болсо, бетиңизди титиребей, жакшы келип кетесиздер. Анда эмесе мындан кийинки чыгарылыштарда сиздер менен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Дагы да кандай сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар, каналга катталыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.